Assalamu alaikum usta. Жолдошум менен мамилемди кантип жакшыласам болот? Кечирим сурасам деле мага жаман мамиле кылып жатат. Урматтуу бир туугандар, ушул маселе дайым айтылат. Мен жакшылык кылдым, эми сен дагы мага жакшылык кыл деген нерсе болуп калат да. Башында ушул күйөөнү тандагандан кийин, аялды тандагандан кийин бул экөөңүздөр, аял менен эркек ушул майданга келди. Жакшылыктын үстүндө бири-бири үчүн курбандык кылып, бири-бири үчүн жакшылык кылып, бири-бири үчүн сый, урмат көрсөтүп, экөө жарыша турган майданда негизи. Бирок кээде тилекке каршы ушундай болуп калат. Мен сага 1 сом бердим, сен дагы мага 1 сом беришиң керек. Мен сага бир жакшылык кылдым, сен дагы мага ушундай жакшылык кылышың керек деп эсептеше турган майдан эмес ал жерчи. Балдарыңыздын атасы, күйөөңүз сүйүп тийгенсиз, жакшы көрүп тийгенсиз, 10 жыл, 20 жыл жашап койдуңуз, 5 балаңыз бар, 6 балаңыз бар, анан кийин мага жакпай калды, же болбосо мен ушундай кылдым эле, мага ушундай кылбай калды дебеш керек. Чындап ушул жакшы көрүп, чындап сүйөсүзбү негизи? Демек ага сен мага мен жакшылык кылгандыгым үчүн сен дагы ушундай жакшылык кылышың керек дебестен жакшылык кылың. Анан ошол бардык адамдын жүрөгүн жумшатат бул нерсечи. Эгерде эркек менен аялдын өзгөчө ушул эр катындын ортосунда ушундай эсептешүү пайда болгон болсо, көпкө учурабайт. Жанагы кээ бирки башка улуттарда, башка мамлекеттерде ушундай жашагандар бар. Жанагы жерде никенин же болбосо аял эркек, эр катын дегендиктин эч кандай мааниси жок да. Кээде эле экөө бири-бирине керек убакта эле бири-бирине жакындап коет болду. Башка эч кандай өзүнүн тамагын өзү кылып, өзүнүн кийимин өзү жууп, өзүнүн тиричилигин өзү кылып, жада калса жаткан бөлмөлөрү дагы бөлөк өзү менен өзү жүрө берет. Продуктан экөө окшо акчаны чогултуп бирдей кылышып, ушундай мамилеге барып калат да. Ошондуктан мындай кылып эсептешпестен эриңизге, күйөөңүзгө кыла турган жакшылыкты эсепсиз кыла бер. Бул сиздин жакшылыгыңыз эч качан текке кетпейт. Эркекке дагы айтарым, аялыңызга жакшылык кылып атасызбы? Жакшылыкты эсепсиз. Ар бир кылган жакшылыкты жазып албастан, балким эсепсиз. Өмүр бою 10 жыл, 20 жыл, 30, 40 жыл, 50, 60 жыл жашай турган адам. Ошондо узун сапардагы шериктеш да. Ар бир кылган мамилеге эсептешип, мен ушундай кылдым, эми сен дагы ушундай кылышың керек деген болсок, жашообуз көпкө барбайт.